Акылдуу доска, санариптик билим берүү, инсентивдүү курс, медиа сабаттуулук жөндөмдөрү жолго коюлуп жаткан ушул тапта алыскы эмес, жакынкы эл Араванда мектеп куруу убадасы аткарылбай келүүдө. Аталган райондун Гүлбар айылынын окуучулары бир айылдан экинчи айылга каттап билим алууга мажбур болуп жатышат. Ага номер 31 Татыш Бекенов атындагы мектептин авариялык абалга турганы себеп болгон. 600-гө жакын окуучунун билим берүү тагдыры, жоопкерчилиги, коопсуздугу, келечеги каралбай калды. Агартуучулар болсо агаткенден так этип, билим берүү уясынын бүтүп калуусун күтүшөт. Анча-мынча жоолугунун чети менен көз жашын сүртүп да жүрүшөт экен. Балдарынын башка айылга барып билим алып жатканына ата-энени албетте түшкө салат. Буга чейин билим берүү министрлиги жана бийлик өкүлдөрү да келип мектептин абалын көрүп кетишкен. Убадаларды мол кылып берип да кетишиптир. Дегенмен мектеп урагандай удургуткан убада да уч кушу жок калып, келечек муун уайым тартып жүрүшөт. Элдин жери элге кайтарылабы? Жогордагы аянычтуу мектеп орун алган айылда тагырагы Керметоо айыл өкмөтүндө мамлекетке тиешелүү болгон жалпы пайдалануудагы аянттын 6 сотук жери жеке тараптарга сатылып кеткендиги айтылууда. Аталган жер тилкени элге кайтарып берүү үчүн жергиликтүү жарандар кайрылуу жасашкан. Ал эми учурдагы жер тилкенин ээси жарандык укуктун негизинде жерге ээ болгонун айтып чектелүүдө. Бул боюнча айыл өкмөткө кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталган. Мындай маалымат аянтты оңдоп түзөө иши башталганда гана ачыкталып калды. Ал эми жер тилкесине чыккан токтомго мурдагы айыл өкмөт башчысы кол койбогонун айтып жатыптыр. Аймакта ушундай ой омкорткон, тоо томкорткон көйгөйлөр кечүүдө. Көйгөйдүн көңүлү калган Керметоо айыл өкмөтүнүн тургундары бир канча жылдан бери кайрылбаган жайлары калбаганын ушул жуманын башында айтып чыгышкан эле. Бир эле айылдан бир канча көйгөйлүү маселелер бар. Алардын эң башкысы мектептин авариялык абалын коомчулукка жар салганыбыз менен эч майнап чыкпай жатат деп даттанышкан. Араван районундагы номер 31 Татыш Бекенов атындагы орто мектеби бүгүнкү күндө авариялык абалда турат. Мындан улам окуучулар бир айылдан экинчи айылга көчүп окууга аргасыз болушууда. Бул маселе 2-3 жылдан бери көтөрүлгөн менен, бирок эч кандай жыйынтык жок болуп жатканын жергиликтүүлөр айтып жатышат. Кече эле билим министри келип көрүп кетиптир. 2 ай болуптур. 2 айдан өттү. 2 айдан өткөн дагы келип көрүп кеткен, баргандан оны иштен алып койгон. Бир ушундай нерселерге душар болуп атат да, бул мектептин тагдыры өтө оор болуп атат да. Бул 3 жыл мурда дагы ушу жогорку кеңештин депутаттары келген бу жерге, ошо билим берүү министрлигинин өкүлдөрү келген, районодон зам акимдер келген. Болду, курабыз. Мына кийинки жылдан типовой мектеп канча бир проектисин да көрсөтүшкөн ошол мезгилдечи. Будан 3 жыл пандемияга чейин көрсөтүлгөн. Бул ошол 3 жылдан бери бир эффект, бир результат жок да бул жердечи. Номер 31 Татыш Бекенов мектебинде учурда 600дөн ашык окуучу билим алуусу керек эле, бирок бул мектептин абалы жараксыз болуп тургандыгына байланыштуу 6, 7, 8 класстын окуучулары бир айылдан экинчи айылга каттап окууга аргасыз болушууда. Окуучулардын кыйын кырдаалда билим алып жатканы көпчүлүк ата-энелерди түйшүккө салып жатат. Былтыргы жылы мынияктагы аварийный мектепте окуп жүрдү баламдын эле ойдочу. Аябай көчүп кеткен балдар, апасынын эле өзүчү. Эми ланчы жок алып келип аттык да окусун депчи. Азыр мынантип наркы мектепке жылдырган, маршруткалар албайт окуучуларды, барып келип, ата-энелер чындап эле кооптонуп коркуп. Бекенов мектеби 1987 жылдары ашар жолу менен салынган. Ал эми анын авариялык абалга кептелгендигинен мындан 5-6 жыл мурун эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдаган. Бирок ошол жылдан бери окуучулар кооптуу шартта окуусун улантууга мажбур болушууда. Ушунда мына жараканы кармаш үчүн да упор. Уже буга дагы бир жыл, 2 жылдын тегереги болду окшойт. Точно эсимде жок. Мына жаракан убактылуу ушу жаракан кармаш үчүн. Ошого дагы болду. Акыркы точкасында иштеп бүттү да, мына өздөрү мына карасаңыз көчүп атат. Уже жараксыз да. Азыркы учурда биздин кошуна мектепке 171 окуучу барып окуп атат, 6, 7, 8 класстар. Азыр өкмөт бус ажыратып беребиз деп атат, ташыганы. Эми бус ажыратып берсе керек, эми азыр күз маалы азыр барып келип
Бус жок болсо дагы жөө кетип, жөө келип калып атат балдарыбызчы. Аталган мектепке келип кетүүдө окуучулардан сырткары мугалимдер да түйшүк тартып жатышат. Алар бул убакка чейин бир канча жолу тиешелүү тараптарга кайрылып, мектеп салып берүүнү өтүнүп келишкен. Буга чейин билим берүү министрлигинен жана бийлик өкүлдөрү да келип мектептин абалын көрүп кетишкен. Анткени менен алар берип кеткен убадалар бир канча жылдан бери аткарылбай келүүдө. Ушул жетекчиликчине биздин мектепти карап коюңуздар. Мына ушунча эл ишенип баласын бизге берип аткандан кийин биз жакшына шартта жакшына билим беришибиз керек да. 3-3төн окуу тыгылып отурат. Мындайча айтканда шарт болбосо иштеш дагы кыйын экен да. Ошо азыр көп мугалимдерибиз дагы бир результат болбойт деп маанайы түшүп бардык мугалимдер күнү келгенде ыйладык. Şu мектеп түссө экен деп. Жогоруда айтылып жаткан мектеп көйгөйү боюнча Араван райондук билим берүү башкармалыгына кайрылганбыз. Бекенов мектебин жаңылоо боюнча 2015-жылдан бери бийлик өкүлдөрүнө билдирүүлөрдү жөнөтүп жатышканын, бирок андан майнап чыкпай жатканын айтышкан. Ал эми окуучулар жаңы мектептин имараты курулмай сайын көчүп окууга туура келерин билдиришкен болчу. Эми бул окуучулар Бекенов мектебинин жаңы имараты салынганга чейин окуп турушат. Биз Бекенов мектебинин жаңы имаратынын курулушу боюнча тийиштүү жерлерге билдирүүлөрдү бергенбиз. Бул боюнча мектептин апу документтери бардыгы бүткөн. Кудай буйрса ошо жаңы мектеп салынганча балдар ошо окуп турат. Аталган Гүлбаар айылында жаралып жаткан көйгөйдүн түп тамыры Кермету айыл өкмөтүндө сыяктанат. Анткени бул айылда мектеп тартыштыгынан сырткары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып муниципалдык аймакка кирген спорттук аянттын 6 сотук жерин айыл өкмөт кызматкерлери сатып жиберишкен. Анда сөздү башына бурайын. Араван районундагы Гүлбаар айыл өкмөтүнүн ортосунан орун алган мына ушул жаштык аянтчасы бүгүнкү күндө мамлекетке караштуу экени айтылып жатат. Бирок ушул мамлекетке караштуу болгон аянтчанын бир нече чарчы метр жери жеке тараптарга сатылганын дагы айтып жатышат. Бул боюнча жергиликтүүлөр бир топ жерлерге кайрылып, бүгүнкү күндө эч кандай жыйынтык таппай жатканын айтышууда. Муниципалдык жерди урматтуу садырнорго өзүңүз көзөмөлгө алып ушул жерди кайтарышыбыз керек. Мамлекетке кайтпаса эртеңки күнү дагы бул уурулар чыгып ал жерден кыркып сата берет. Ошол биздин максат, элдин максаты стадионду өзүнүн ордуна коюш. Биздин максатыбыз ошол. Сизден суранып кетем, ушул нерсени өзүңүз көзөмөлгө алсаңыз. Кермету айыл өкмөтүнүн Гүлбаар айылында орун алган жаштык спорт аянтчасынын 6 сотук жер тилкеси жеке тараптарга сатылып кеткен. Мындай маалымат аянтты оңдоп түзөө иши башталганда ачыкталып жатат. Ал эми жер тилкесине чыккан токтомго мурдагы айыл өкмөт кол койбогонун айтып жатыптыр. Мына азыр көрүнүп турат, ошо тегиздеп неме кылайлы дегенде эле ошо аянт чыкпай калды. Чечим чыгарып берген экен мурунку айыл өкмөт. Бирок чечимде контурун көрсөткөн эмес, калыпты конушка деп чыгарып берген экен. Суулуу, кайракман деген чечимин андай жазылган эмес. Ошол кол коюп берген айыл өкмөт азыр данный момент отказ кылып турат. Мен чечим чыгарып берген эмесмин деп атат. Жергиликтүүлөр элдин мүлкү элге кайтарылуусу керек экенин белгилешүүдө. Бул боюнча айыл өкмөт кызматкерлеринин шалаакылыгы катарында байкалып жатат. Ал эми мындай күмөндүү иштерди аткарып жүргөн айыл өкмөт жетекчисин да жумуштан бошотуп берүүнү талап кылышат. Биз дотацияда турган айыл өкмөтпүз. Себеп биздин голосубузду алат дагы кетип калат, болду ошо менен биз каралбайт. Бизге жетекчини алмаштырып бериң. Жетекчиден ham бизде сомнение бар. Ушу бир туугандар менен келишип өздөрү эле чечип ушул болбогон 4 сотик жерди мамлекетке кайтарып берсе болот. Мамлекеттин жери, мен жеке өзүмө талашкан жерим жок бул жерди. Ушул келечек биздин балдарга калсын деп атабыз. Бул боюнча маалымат тактоо үчүн Кермету айыл өкмөтүнүн кеңсесине баш бактык. Бирок аталган муниципалдык аянттын сатылып кеткендиги боюнча жетекчи толук маалыматы жоктугун, болгону аукциондун негизинде сатылгандыгын гана айтып чектелди. Бул маселе боюнча бул мен өкмөт башы болуп келгеним 3 ай эме болду. Ал 3 айга чейин сатылган экен. Ал сатылганбы, кандай кылган? Гос акциясы менен эме көтөрүп жүрөт, жана эжеке. Анан мен анын кабарым жок. Бирок бул убакка чейин сизди ушул айыл өкмөттө депутат болуп дагы жүргөн деп айтып атышат да. Анан бул боюнча маалыматыңыз болсо керек эле. Ошондо эмне үчүн мындай чечим чыгарган жоксуздар, караган жоксуздар да? Биз ар бир депутатка бул жөнүндө неме беришпейт да, аукцион жөнүндө. Бул немеге беришет, газетага беришет, аукцион болорду. Газетадан ким уккан болсо мына ошол тууралуу гана аукцион болуп, аукциондо берилет да. Айыл өкмөттүн кеңсесинен чыгарыбыз менен жерге учурда ээлик кылып турган Мария Орунбаевага кезиктик. Ал жерде аукцион аркылуу сатып албаганын, эл катары жарандык укуктун негизинде алгандыгын билдирүүдө. Ал ортодо жерди элге кайтарып алуу аракетин көрүп жүргөн жергиликтүү жаран менен бир топ келишпестиктерге да барууга үлгүрүшкөн эле. Мени кара, улум. Жок,
Sen мындай нормально сүйлөгүн мага. Сен көрсөтөм. Неге чалдырдыңар? Каралардан бери чалдырдың. Менби? Ооба да. Келди да. Айнан ай. Мен сени биринчи жолу көрүшүм. 7000 сомду кайка кетирдиңиз? Ол мен ишим. Биринчиден жерди мен сатып алган эмесмин. Жаран катары ошол жерде мыйзамдуу түрдө чек кылып алганмын, ошол эле. Аталган муниципалдык аймактын сатылып кеткендиги тууралуу тергөө иши башталган. Учурда тиешелүү иш кагаздары чогултулуп жатканын Ош облустук ички иштер министрлигинен маалымдалды. Бул боюнча териштирүү аяктагандан кийин гана юридикалык баа берилери белгилүү болду. Азыркы күндө ошол мыйзамдуулугу жана башкалыгы текшерилип, ошол мыйзамсыз курулуштар курулбоо максатында ошол сотко чейин өндүрүш ачылып, ошол мыйзамдуулугу текшерилгенден кийин бул баягы кызматтык абалынан кыянат менен пайдалануу деген берененин негизинде тагыраак айтканда жазык кодексинин 320 беренесинде көрсөтүлгөн кылмыш белгилери боюнча сотко чейин өндүрүш ачылып, азыркы кезде тергөө иштери ошол Арабан райондук иштер бөлүмүнүн тергөө кызматтары менен жүрүп жатат. Маалымат үчүн айта кетсек, Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык мамлекетке караштуу жалпы пайдалануучу жерлер жеке тараптарга сатылууга тыюу салынат. Мыйзамда айтылгандай жалпы пайдалануудагы жерлер белгилүү мөөнөткө гана келишимдин негизинде берилүүсү мүмкүн. Нурзада Сыдыкова, Дилет Нышанбаев, Апта Ньюс үчүн.